Кейде bizde adamlar kандай geçke dostları menen жүрөт. Erте menen dostu menen, düşte dostu menen, geçinde dostu menen. Anan түндө 12 жарымда келет дагы төшөк көзүн таштайт, сени билбей турматы бир тууганым. Кейде кээ бир адамдарыбыз бар, үйүнө келет, келгенден телефонго кирип кетип, телефонду карап, Facebook башка телефондогу патма зура ишме ташпатын барын карап отурат, үйүндөгү жубайына бир ооз сөзүн сүйлөбөй коёт. Жубайы күтүп олтуруп уктап кете берет. Жубайы менен сүйлөшкүсү келбейт. Кээ бир адамдар бар, жанагы үйлөнгөнгө чейин аны менен сүйлөшкүсү келип, түндө бар чыкпай койсо үшүп турат. Анан үйлөнгөндөн болду, алып каяка барат эле деген үйгө таштап коюпту, кайра достору менен кетип калат. Анан үйлөнүп эмне кылат? Досторуңа тийип албайсыңбы, же алып албайсыңбы деген айта турган, одон айта турган адам жок, урматтуу бир тууганым. Демек, ошол үйгө да аялдарга убакыт бөлүп, ошолордун сөзүн угуп, алар менен сүйлөшүп, алар менен мамилелеш болгонго эркек киши сөзсүз түрдө аракет кылыш керек. Бул пайгамбар алейхиссаламдын өзүнүн бизге көрсөткөн тарбиясы, мына ушундай урматтуу бир тууганым.